Бизнес, коомчулук, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү өлкөнүн инвестициялык климатындагы актуалдуу маселелерди талкуулашты. Атайын уюшулган аянтчада экономиканы өнүктүрүүгө карата сунуш пикирлер айтылды. Ошондой эле ишкерлик чөйрөгө тиешелүү демилгеленген мыйзам долбоорлор талдөөгө алынып, ишкерлерге шарт түзүп берүү тууралуу сунуштар келтирилди. Жыйындын катышуучуларынын айтымында учурда дүйнөдө абал өзгөрүп, товар жеткирүүдө, соода алака багыттары өзгөрүп жатат. Эксперттердин пикиринде мындай шартта мамлекеттик органдар менен биргелешип ишкерлик чөйрөгө пайдалуу мыйзамдарды иштеп чыгуу зарыл. Мынакей бизнес, коомчулук, эл аралык уюмдар, мамлекеттик органдар жана башка эксперттик коомдорду чогултуп, экономикабызды эмне кылабыз, кантип өнүктүрөбүз, бизнесте, ишкердикте кандай көйгөйлөр, маселелер бар деп, ошолордун баарын талдап, талкуулап, аларды чечүү жолдорун бир документке камтып, өзүбүздүн ой пикирлерибизди, сунуштарыбызды бир документке камтып, мамлекетке, өкмөткө жөнөтөбүз. Анан өкмөт менен биргеликте ошолорду ишке ашырабыз. Ишкердүүлүк эмнени жакшы көрөт? Тынчтыкты, стабилдүүлүктү да. Ошондой эле мына кабыл алып аткан мыйзамдардын дагы мындай туруктуулугу болсо, менимче туура мындай инвестор келип акчасын салат. Себеби инвестор келип бир каражатын салам десе, ал сөзсүз түрдө биздин мыйзамдарды биринчи кезекте изилдейт. Кандай мыйзамдар бар, кандай иштейбиз. Анан өзүнүн ошо бизнес долбоорун жасайт. Мону жакшы салса, момунда пайда көрөт экен, завод курамы, фабрика курамы депчи. Колдоо көрсөтсө болот. Ушундай айтат элем, бүгүнкү күндө мына ушуларды толук ишке ашырса, жакшы бир инвесторлор келет деген чоң биздин үмүтүбүз бар.